Assalamu alaikum aka, жақсысыз ба? Менің атым Алманбет болады, біз осы шаардан жарандық активист. Казино мәселесі бойынша сіздің позицияңыз қандай? За, против? Сейчас просто у депутатов вопрос сделаем. Ел билиш керек ба? Чет өлкөдөн адамдар келет, так? Так. Келгенде өздерінің иштерин кылат, инвесторлар келет. Анан кечинде Бишкекте, Ошто отурат. Не кылат кечинде? Кайерге барат? Эс алат. Кайерге барып эс алат? Кафеге барат, ресторанга барат. Бир күнү барсын, анан экинчи күнү не кылат? Андай кишилер кафеге кирди, кафеден кириң. Жок, кафеге инвесторларды мен сиз мага жооп берип атасызбы же мен менен эме азалдашып атасызбы? Кече угатам. Анда өзү сүйлөй бересиз. Айтам. Казино барат. Сиз дагы келсеңиз. Кечинде мына мисалы. Казино маселеси боюнча. Баке, хорошо, кечесиз. Иди, всё. Сиздер кандай? Жок, Просто ошону айтып коюң, эл билиш керек да. Я айтып атам го, кечинде делать нечего. Они должны отдыхать. Деньги должны куда-то тратить. Пускай тратят, остальное. Мекин, без мемлекет отпутер. Болш керек. Вы за или против? Цивилизованный, в каждом цивилизованном мире без светтик мемлекетпиз, bizde болш керек. Хорошо. Вы одномандатный депутат, да? Да, одномандатный. Ваше население, которое проголосовало, они за или против? Вы должны их интересы представлять, их права защищать. Значит, там тоже мнение разделилось. Там тоже. А вы встречались с ними? Да, говорил с ними, да. Хорошо, отлично. Спасибо большое. Партиядан же. Деме, казино маселеси боюнча каршысызбы же колдойсузбу? Деме, эл билиш керек да, сиздин электорат. Жакшыларбы? Менин атым Алманбет болот, жарандык активист болобуз. Казиноға каршы депутаттардан сурамжылоо кылып атабыз да. Ел билиш керек да, шайлаган депутаттары кандай ойдо болуп, элдин үнүн уктуруп атышабы деп. Сиз кандай позицияда болуп атасыз? Каршысызбы, зарсызбы? Биз эл менен. Эл эмне деп атат? Эл менен сүйлөштүңүзбү? Жолугушуу болдубу? Мен бул темада болгон жок, бирок көрүп угуп атабыз. Эмне деп атат? Эл эмне деп атат ошо? Элге түшүнүштери жок. Ошо эл эмне деп атат? Сиз кандай кыласыз? За, против жөн эле. Эми көрөбүз да, көрөйүнчү. Эрежелерин көрөйлү. Эл менен бирок сүйлөшүп, ошолордун үнүн угуп, ошолордун укугун коргошубуз керек да, туурабы? Эме боюнча прямой эфир кылат деп да. Казино маселеси боюнча каршыбы же макулсузбу, ошол боюнча айтып койсоңуз. Менин атым Алманбет, Ош шаарынан жарандык активист болом да. Сиз кайсыл жактан депутат болосуз? Assalamu alaikum. Жакшылар. Эме казиноға каршысыздарбы, макулсуздарбы? Ошол эки эле жооптун ортосун айтып койсоңуз. Негизи бюджет толтуруш керек, бирок казинону Кыргызстан боюнча ачкан бул туура эмес. Негизи мында сиз каршы добуш бересизби? Мына экинчи окуусу болот жакында. Биз азыр толук угуптойлу кандай, эмнени, кандай болот. Эми бизге айтып атышат да, мурунку чакырылышта дагы айтышкан. Бир да кыргыз кирбейт. Бирок аны азыр подпольный казинолор иштеп атат. Эми ошону биз толук көрүшүбүз керек да. Анан 20 миллион доллар деген бул мындай жөнөкөй акча да. Максим Бакиев бир президенттин бир уулу 200 миллион доллар урдап атат. Ал да удаган бир бөлүгү да. Баке, сиз кайсыл жерден депутат болосуз? Одномандатный же партиядан? Менин атым Алманбет. Атыңыз экенин каяктан билем? Абылкасым уулу. Ош шаарынан жарандык активист болом. Ушу казиного каршы чыгып атабыз. Былтыры депутаттар баардыгы каршы кылып токтотуп койгондо, ошондо биз мындай чыккандар эмеспиз, сүйлөгөндөр эмесмин. Быйыл көрүп атабыз. Карап атам, анан менин өзүмдүн шайлоочуларым, мен биринчи округтан шайланып келгем белги. Элим эмне десе ошону кылам мен. Туура, абдан туура. Элим против болсо против. Эл менен сүйлөштүңүзбү, сурамжылоо кылдыңызбы, эмне деп атышат? Сүйлөшүп атам азыр. Мен өзү жеке өзүмдүн оюм, мен макул эмесмин. Туура, бирок элдин мындай да депутат деген киши баягы өзүбүздүн оюңуз болуш керек, моралдык принциптер, баалуулуктар. Мен ошо өзүмдүн оюмду айтып атам да. Анан экинчиси бул баягы ошол жергиликтүү сизди шайлаган элдин үнүн уктурганы, укугун коргоону барышыңыз керек да. Жергиликтүү эл ошол Лейлек районунда ошол эмне деп атышат? Сиздерди казинону ачкыла деп атабы же жапкыла деп атабы, кандайдыр сунуштар туштабы? Болсо бир барып эл менен жолугуп сурап кетсеңиздер эле жакшы болот да. Өзү негизде ар бир депутат өзүнүн баягы электораты менен жолукса аябай жакшы болот. Мен байма бай барып келип атам мен. Эмне деп атышат ошо эл эмне колдоп берип атышабы? Өзүмдүн позициямды айттым да, болду да. Турап. Жок, сиз ошол кандай добуш бересиз эми, ошону айтыңыз. Өзүмдүн позициямды айттым го. Мен каршымын дедим го. Ошо, рахмат беке. Өйтмөктөн кайсы кандай адамдарды депутатсыз? Адамдар. Неме атыңызды тааныштырып көрбөйсүзбү бир? Прямой эфирден чыгат бир да. Прямой эфир. Неме, казиноға каршысызбы же макулсузбу? Каршы. Каршысызбы? Сизди шайлаган электорат же кандай дейсиз? Каршыбы эл? Каршы болот. Рахмат беке. Атыңыз таанышып койсоңуз? Медербек. Чүйдөн, э? Рахмат беке.